Пайғамбарымыз айтады: "Ас-сихау хасанун, валакин фил агнияу ахсан." Берешендүүлүк бул жакшы нерсе дейт. Бирок байлардын берешен болуусу андан жакшыраак дейт. Негизи адам баласы баарыбыз берешен болушубуз керек. Алла Таала өзүнүн орун басары кылып жараткандан кийин жаратуучуда кандай сыпаттар бар болгон болсо, адам баласынан ошондой сыпаттарга ээ болууга аракет кылыш керек. Себеби адам баласы бул Алла Тааланын орун басары. Шайтандын сыпаттары эмес, Алла Тааладагы бар болгон сыпаттарга биз умтулушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде улантат: "Ал-варау хасанун, валакин фил улама ахсан." Таквалык бул эң жакшы нерсе, бирок аалымдардын таква болуусу бул андан жакшыраак. Аалым адам таква болуусу, иза фасадал алим фасадал алам. Эгерде аалым адам бузула турган болсо, анда аалам бузулуп кетет. Ошондуктан аалымдарга таква болуу бул өтө зарыл нерсе деген түшүнүп келип чыгат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бүт барысы таква болушубуз керек. Бирок аалым, илим алган адам, илим жолунда жүргөн адамдар, Кудай жолунда жүргөн адамдар ушунчалык таквачылыкка бекем болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде улантат: "Ас-сабру хасанун, валакин фил фуқараи ахсан." Сабырдуулук жакшы, бирок кедей инсандардын сабырдуу болсо андан жакшыраак. Кедей инсандар сабырдуулукка бекем болушубуз керек экен. Эмне үчүн? Себеби кедей инсанга дайыма мүшкүл, проблема түшүп турат экен. Бир карасаңыз балаңыз ооруп калат, дары жок. Бир карасаңыз балаңыз мектепке жөнөп жатат, бутунда кие турган кийими жок. Бир карасаңыз дагы бирөө сизди түртүп өтүп кетип жатат. Иши кылып ушундай кедей инсанга дайыма кыйынчылык болуп турат экен. Инсандардын көпчүлүгүбүз кедейирээкпиз, бай адамдарыбыз азыраак. Ошон үчүн сиз менен бизге ушул сабырдуулук жакшыраак экен. Пайгамбарыбыз ушул хадистин уланысында айтат: "Ат-таубату хасанун, валакин фиш шабаби ахсан." Тооба кылуу, күнөөдөн кайтуу, жаман иштен кайтып, жакшы ишке баруу жакшы дейт. Бирок ушул нерсе жаштар кылганы андан жакшыраак. Ушул жерде олтурган жаш жигиттер, биз тооба кылганыбыз кары үйдөгү олтурган аталарыбыз, апаларыбыздан, чоң ата, чоң энелерибизге караганда биздин тооба кылып турганыбыз жакшыраак экен. Себеби адам баласы жаш турганда, ушунча каны кайнап турган учурда таквалыкты кылып, тооба кылып турган болсо, ошол жаш жигит үчүн жакшыраак дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-хаяу хасанун, валакин фин нисаи ахсан." Уяттуу болуу жакшы нерсе дейт. Бирок аял затынын уяттуу болуусу жакшыраак. Кээ бир аял кишилер ушундай болуп калды, карындаштарыбыз эркектерден 5 бетер болуп кетти. Бирок пайгамбарыбыз уялуу жакшы нерсе дейт. Ошон үчүн үйүбүздөгү келинчегибиз болобу, карындаштарыбыз болобу, кыздарыбыз болобу, ошол уяттуулукка көбүрөөк айтышыбыз керек.